Бүгүн бизде мейманда Рахатбек Үсен-Кожоев байкебиз жана ошондой эле былтыр эле биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев дан медалы менен сыйлады. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Кутландуу таңыңыз менен. Анан биздин Рахат мырза жалгыз келген эмес экен, ардактуу көрөрмандар, өзүнүн шакирттери менен келген экен. Анан шакирттери десем эми чоң бир инсандарды же болбосо чоң бир балдарды элестетсем, бир кичинекей бойтойгон сонун таттуу балдар келген экен. Анан кандайсыңар силер? Чечине тааныштырып туралы. Атыңыз ким сиздин, көзүңүз шишиген бала? Али. Али, эң сонун атыңыз. Бул сиздин өзүңүздүн оң колуңуз, Шакиртим. Шакиртиңиз. Атың ким? Бектурсун. Сиздики? Умар. Бул менин улуум балам. Рахат байкенин баласы экен. Мына бүгүн көпчүлүк баягы билбеген адамдар болсо дагы алтын кол деп койсок болот. Мына ушундай эң сонун кыргыздын колорити, кыргыздын оюсу түшүрүлгөн баягы эксклюзивдүү эң сонун сумкалар чыгып Ооба, сапат жагынан дагы азыркы заманбап стилинде дагы чыгарган экен. Анан эң мага жаккан баштыкты да кармап калды. Бул эми албетте Фатима дегендейчи. Бул эркек балдардыкы экен. Жок, кыздар деле көтөрүп болот. Эң сонун. Рахат байке, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз кандай? Үйүңүз куш болуңуз бек болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Аллах бекем кылсын. Эң сонун. Анан Рахат байке, баягы бул сумка жазуу эмнеден башталды? Ушул нерседен сурагым Бул сумка жазуу эми акыбал бул учурга болуп калгандан кийин, бул акыбалга болуп калганда артта калгым келген жок да. Мисалы эле басып жүргөн адамдардын катарынан алыстап калгым келген жок. Тең тайлашып жашагым келди да. Анткени мен тубаса бул акыбалдагы эмесмин да. Мисалы татынакай эле басып жүргөн эле инсан болчумун да. Кандайдыр бир кырсык Алланын каалоосу менен баспай калдык. Бирок ошол себептерде ошондон кийин ошо артта чектелип калгым келген жок да. Эң сонун. Баягы Рахат байке ошонуңуздан баягы көптөгөн адамдар баягы таасирденип, сиз абдан кайратман жана жаратман адам экенсиз. Анан баягы бул устачылыктагы баягы өтүш керек. Кимден кимдир атадан балага, баладан баласына дегендейчи. Кимден өткөн бул устачылык? Бул устачылык биздин үйдө деле жазай турган адам деле, папам деле, чоң аталарым деле мындай жок го дейм мындай. Капсына эле келип калган идея болду да. Бул сиз өзүңүздүн идеяңыз, Анан баштыктардан башкача мынакей кичинекей капчыктары да бар экен. Атайын ачкыч, салгыч, мындайча айтканда чокол деп коет эмеспи? Ачкычтын өзүнүн дагы кандайдыр бир нерселери бар экен. Андыктан ардактуу көрөрмандар, эгерде так ушул Рахат мырзанын мындайча айтканда өнөрүнө кызыгып, же болбосо кандайдыр бир суроо бергиңиздер келсе, экранда турган номерларга СМС билдирүүлөрдөн узатсаңыздар болот. Биз бул жактан албетте Алтын көпүрөдөн биз сиздерди тосуп алабыз. Анан биз дагы ортомчул болуп, ушундай жакшынакай сумкалуу болуп калышыңыздарга дагы биз абдан баягы жардам беребиз. Ооба, сапат жагынан да эң мыкты экен. Анан мындайча айтканда кандай десем, стилиний, заманбап стилде дагы жакшы жазалган экен. Андыктан келиңиздер, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узата берсеңиздер болот. Анан Рахат байке, айтсаңыз, баштыктардан башка дагы эмне жасайсыз? Баштыктан башка мисалы эмнеге буйрутма болуп калса эле да. Демек сиз буйрутмага жараша. Ошого жараша эле да. Баардык нерсени жасай бересиз. Колуңуздан келет. Колумдан мындай көрө элек нерсени деле бир көрсөтүп койсо ошону түзөп кеткенге аракет Жакшы кылам. экен. Сумкадан башкары ушундай капчыктардан да башкары баягы камчы жасайсыз. Камчы, жаа жасап жүрөм, бычак жаза. Ат жабдуулар. Анан баягы азыркы заманда баягы баардыгы баасына жараша дегендей, сиздики да буйрутмасына жараша, баасы ошого жараша болот. Анан ушул баа деп калдык, канча сомдон канча сомго чейин бар? Бул жерде тургандардан 3000ге чейин эле да. Моусу 3000 окшойт. 3000 экен мырза. Бирок байке түшөм деди. Наркы болсо 3,5 болуп келет. Ошол сыяктуу да, арзан. Демек бул баягы өзүнүн тегилишине, баягы өзүнүн эмесине жараша экен да. Анан Кудай буйрса, акыркы учурда баягы кыргыздын ушундай колориттүү, ушундай баягы улуттук оюлары жазылган нерселер көп чыгып баштады. Мисалы Кадам деген ботинка чыгарган жерибиз бар. Сиз барсыз. Анан бир магазин ачайын деген оюңуз да барбы, Кудай буйрса? Кудайым буйрса, жакшы ниеттер бар да, ошо магазин ачып. Ушундай кичинекей болсо да шакирттерден
өсөштүрүп, тарбиялап, кызыккан адамдарды. Мажбур түрүндө эмес да, өзү ким кандай кааласа. Бул киши болсо ата энеси алып келген. Өзүнүн каалоосу менен келген. 1 ай болуп калды ошо биздин деңгээлге жетип калдык. Кандай экен, сага да суроо берип өтөлчү. Жагабы негизи кандай экен Рахат байке менен иштешиш? Өзүңө жаап келдиңби же ата энең эле ай жок, сен барып ошол нерсени үйрөнүшүң керек деп алып келдиби? Жок, өзүм эле кызыгып келем. Анан Рахат байкени каяктан көрүп калдыңыз сиз? Мурун китепке келгенден көргөм. Азыркы учурда бул жерде сизге жардам берип жатат, 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Үйрөнүп калдың, жагып атат сизге. Ооба. Анан Рахат байке баягы мен байкелеримде анча мынча баягы бир ат жабдыктарын оңдоп түзөп калса да, анан бул кайыш менен, булгар менен иштеш чынында абдан оор да. Бул баягы кагаз же темир сыяктуу эмес, мындай каалагандай кесип, баягы сваркалап, кайра чаптап коюучу. Анан эмне кандай ыкмалар менен колдонуп баягы терилерди, булгарларды иштеттиресиз же сиз даяр түрүн сатып аласызбы? Бул терини даяр эмес, даярын сатып аласыз, анан мындай боёгонун сүрөтүн тартканын бүт өзүбүздөн болот да. Өз колуңуз менен тартып, өз колуңуз менен чегип, бардыгын түшүрүп, өз колуңуз менен жасайт экенсиз да. Анан бул булгарларды кайсыл жактан аласыз? Сизге заказ кыласызбы же буйрутма менен алдыртасызбы же кандай? Жок, ушул могу немеден эле Дордой жакта көз оттон эле баары эле тандап алабыз. Өзүңүз эле Кыргызстандын меймандары. Өзүм баары эле тандап алам. Анан кандай сизге мага мындай баштык жасап бер деп дагы мындай буйрутма менен жасатабы же? Көбүнчө ушуга чейин эле мисалы 4 жыл болду иштеп келатканыма, бирок ушул Facebook менен эле Одноклассник ошондон эле сайттар аркылуу. Сайт аркылуу. Анан Рахат байке баягы менин бере турган суроом мындай да, мүмкүн келечекте дагы бул нерседен тышкары башка нерсеге жазайлы деген оюңузда барбы? Кудай буйрса, жакшы план бар. Жаган эле ушу кожага чектелип калып атсам дагы тармакты буруп буйрса. Буга мисалы бул киши сыяктууларды иштетип коп коюп, анан кайра дагы башка жакка аттап кетип, башка жакты үйрөтүп, кайра башка жакка ушундай план. Демек көп тармактуу болот экенсиз, Кудай буйрса. Бир эле нерсенен чектелип калгым келбейт да. Жакшы. Негизинен эле адам изденип жашаган жакшы эмеспи? Өзүнүн жашоосунда мындай кереметтүү кылат жана ошондой эле жакын адамдарына же болбосо башка тааныбаган адамдарга да жакшы бир маанай дагы тартуулайт экен. Бул эң жакшы экен. Анан бизге келген СМС билдирүү бар экен. Баштыктарыңызды же болбосо сизден колуңуздан чыккан сонун нерселерди каяктан алсак болот, жаны каяктан алсак болот дейт. Анан бул буюмдар кай жерде сатылат деп толтура СМС билдирүүлөр келген. Анан ишиңизге дагы ийгилик каалап кеткен көрөрмандарыбыз бар экен. Көрөрмандарыбыз бар. Анан бул баштыктарды кайсыл жерден алса болот? жаны кайсыл жерден алса болот? Кантип сиз менен байланышса болот? Ушул Facebook аркылуу же болбосо интернет аркылуу эле буйрутма берилди, ушу Бишкек шаарынан алса болот. Мисалы эгерде интернеттен, Facebooktан, Instagramдан Рахатбек Үсөн Кожоев деп тапсаңыздар, ошол жерден толук кандуу түрдө Рахат байке менен баягы байланышка чыга аласыздар. Мынакей, жакшы экен, азыр интернет булактарынан көп нерсени дагы мындай тапса болот. Анан байке бизден ыраазчылык колунан көп нерселерди алып жүрө берели, шакирттерине дагы ийгилик каалайбыз деп узаткан көрөрмандарыбыз бар экен. Бул 0708 абоненти. Абдан биздин баягы бардык көрөрмандардан кечирим сурайбыз. Анткени бул жерде абдан көптөгөн СМС билдирүүлөр келип жатат. Баягы окуп жетишпей калсак, баягы кечирим сурайбыз. Рахат байке, азыркы учурда мисалы кимдер алат? Чет өлкөлүктөр дагы алып кеткен күндөр болду мисалы. Орустар жакшы кызыгат да, Москвадан. Ошо Москвадагы кыргыздар. Анан ушу шаар ичиндеги адамдар кызыгат да. Көбүнчө. Бул сизден чыккан буюмдар. Ачыгын айтканда көбүнчө Москвага кетет да. Сиз көбүнчөсүн баягы ошол жака саласыз. Ошол жакта сатылат экен да. Негизи сиз баягы кардарларды өзүңүз айткандай эле баягы интернет баракчаларда. Ошол жакта эле. Жакшы, анан шакирттериңизге узаталы суроону. Рахат байкенин жардамы менен сиз үйрөнүп келе жатасыз бул нерселерди. Анан өзүңүз жалгыз кандай баштык же эмнени жасадыңыз? Кайсыны жасадыңыз? Кайсыны? Мактандыңыз сизге. Мындай сумканын кичигирээкин жасадым да. Өзүңүзгө окшошун, тыпыйтып. Мындан бир
бир кат. Ошондо могул жагы жогун жасаган экенсиз. Анан Али, кел эң кичинекей бул жерде сиз окшойсуз, шакирттеринен. А сиз кантип келип калдыңыз? Рахат байкеге кантип үйрөнөм деп келдиңизби же ата энеңиз алып келдиби? Жеңим. Кайкеңиз тура, Эч алдым дейт. Анан бул сиздин уулуңуз экен. Эркек. Канчадасың? Ондо. Сен дагы баягы бош убактыңда Рахат байкеге жардам берип, баягы ата көргөн, опчону эне көргөн томбучат дегендей, мүмкүн сиздин уулуңуз да келечекте Кудай буюрса бир чоң ушундай жалаң тери бурга баягы терилерден ушундай натуралдуу кезден эмелерден жасалган мүмкүн бир чоң завод ачып калар. Анан чоңойгондо ким болгуңуз келет анда? Милиция Болот экен. Адамдардын коргоп, аларды жаман нерселерден сактап, тартипти кармаган. А сиз ушундай сумка, баштык, атаңыз жасаган нерселерге кызыгасызбы? Сиз да жасагыңыз келеби же? А сиз эмнени жасадыңыз эле анда? Эң биринчи кантип үйрөнгөнсүз? Эң биринчи мына биздин бөөбүз моун жасаптыр деп кое эле. Бирликтүү плюс алышты. Жакшы, негизинен эле эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт эмеспи? Уяндан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт эмеспи? Баары бир деле кийин балаңыз деле билсе керек, бул нерсени жасаганды. Жолдорун билет. Нерселерди кескилеп карат да. Анан толук кандуу мындай кыла элек, бирок мындай майда жүрөкчөлөрдү кескилеп. Жүрөкчөлөрдөн баштаган экенсиз анда? Эң сонун жакшы экен. Биз негизи эфирди баштаганда эле сүйүү темасында баштаганбыз. Анан биздин кичинекей коногубузда баягы булгараларды кесип жүрөк десе эстедик, Мына могу жүрөктөр так ушул Рахат байкенин баласынын колунан чыккан экен. Мынакей. Жүрөктөр. Негизинен эле ар бир адамда жүрөк бар да. Биз жогоруда эле айтканбыз, ар бир адам жүрөгү бир эле бөлмөлүү болсун дейли анда. Анда санда эки бөлмөлүү болсо деле. Жок, бир эле бөлмөлүүсүн калайм мен. Рахат байке мисалы азыр көбүнчө баягы интернет баракчаларынан гана баягы сатып жатам дейсиз. Анан азыр Бишкек шаарындагы базарлар көп да. Мисалы базарларга чыгарайын деген оюңуз барбы? Базарларга эми аракет кылсам буюрса барат да. Эми аракет кылайын. Азыр баягы сиздер бир гана ушундай чоң адамдар көтөрүү эмес, мисалы кичинекей жаш балалар көтөргөн дагы сумкаларды чыгарасыңарбы мектепке? Кичинекей окууга ошо заказ берип калган болсо, мектепке көтөрө турган рюкзактар жазылат да, жеңил кайыштан да бар. Ошол мындай кишилер. Өзүмдүн уулума жасап берген былтыр. Кыштай көтөрдү. Булар айрылбайт, баягы сапаты дагы эң жакшы. Анан сапаттуу экенин көрүп турабыз. Негизинен эле эң жакшы экен, ардактуу көрөрмандар, биз чындыгында сапаты жагынан мыкты экен. Анан мен ойлонуп кеттим азырчы, Рахат байке кышкыга бут кийимдерди чыгарса кандай? Жөн эле 2 жыл кийсек керек, 5-6 жыл. Планда бар да. Барбы? Планда бар. Жакшы экен. Анда жакынкы күндөрү, алдыңкы күндөрү Рахатбек байкенин колунан чыккан бут кийимдерди да кийип калат экенбиз. Бул абдан жакшы жаңылык. Анан жакшы. Мисалы азыр ботинкаларда Можейин, Чайын, мисалы Кытай деп жазылып турса, Менин Рахатбек дегендейсиз. Рахатбек деген эмблема жазуулар менен чыгып калат. Анан мындай СМС билдирип келген. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Рахатбек Үсөнкожоев сизге чыгармачылык ийгиликтерди, чын ден соолук каалайм деген экен. Бул жакка сизге ден соолук каалап, үй бүлөлүк бакыт каалаган угармандар көп. Рахмат. Анан жалпы баягы биздин кыргызстандыктар көп биле бербейт сиздичи. Үй бүлөгүңүз тууралуу да айта кетсеңиз, канча баласыз, канча баланын атасысыз дегендей. Өзүм иш бюро турганмын, эң болсо андан кыз, анан эркек, эки эркекти кыз. Улусу мен. Ошо. Чаган эле үй бүлөбүз. Ата-энем бар. Жакын аралыкта ушул Бишкек шаарына көчүп келдиңиздер. Жакын аралыкта ушул Бишкек шаарында. Мындан ары Кудай буюрса борбор калабыздан сизди таап алабыз. Буйруса. Кудай буюрса. Өзүңүздүн туулган жериңиз жөнүндө кайсыл жердин кулунусуз, кошуналарыңыз ким, кайсыл көчөдөнсүз дегендей. Мен Атбаш району Большой айылынын тургуну болом. Рахатбек Үсөнкожоев Таштанбекович. 1983-жылы төрөлгөн. Анан ошол эле айылда эле өзүнчө койгон эле жигитмин. Эч кандай эч жака барып же башка мамлекеттерге, башка өлкөлөргө барып көргөн эмесмин. Ошол эле өзүбүздүн айылыбызда эле туулуп чоңоюп эле ошол жакта өсүп
ат башынын башактардан ушул акыбалга түшүп калып да. Баягы ар бир адамга баягы чоң кызматтагы адамдар же болбосо мындай төөлдөр баягы жардам кылып мындай алдына бир нерсе баягы эме кылса баягы адам көтөрүлөт го, мисалы кандайдыр бир белек берсе, анан былтыр Кудай буйрса былтыр алдыңыздар жаңы жылдын алдында даңк медал менен сыйландыңыз. Анан ошол кезде баягы кандай эме болду? Сизде кандай Бул сезимдер күтүүсүз болуп калды да. Андай нерсе деле болгон эмес. Былтыр биринчи жолу Ат баштан Шырдак фестивалга чыктык да. Ошо Шырдак фестивалга ошо биринчи жолу ошондо ушундай сумкалар жарыкка чыкты десем болот да. Калган үйдөн эле ким кааласа, ким билсе барып эле ошо буйртма берип, же болбосо интернет аркылуу эле кете берчү да. Анан мындай чыга элек болчу. Ошол себептен ошондон кийин анан мындай билине баштады. Анан кийин анан жаңы жылдын астында ошо жаңылыктардан берип калды да. Ошо кол коюлду деп анан кийин черек чакырылды, анан колго берди. Башында баягы укканда ишенбей турдуңуз. Ишенич кыйыныраак эле болуп калат экен. Мен ишенгенден жок, өлү ишенем, бирок мындай күмөн бар да баары бирчи. Анан баягы чакырылгандан кийин, келгенден кийин башкача болот экен да. Сыйлык алып, төш медал тагынгандан кийин Өзгөчө сезимдер болот. Сезимдер жакшыроо болот экен да, айта албайт алан экен. сайын баягы көбүрөөк нерселерди жасаңыз келип. Бул нерсе деме кылат экен да, адамга эме кандай болсун, жылуу сүйлөп коюш деле мындай түрткү берет го. Анан адам артта калгысы келбейт. Жакшы. Буга чейин жана сиз өзүңүз башында айткансызбы, Шырдак фестивалга чыгып ошол жерден көрүнүп калдычы. Ага чейин баягы чет өлкөгө, Россияга, Кыргызстандын бул бурчтарына эмес, бир гана ошол айыл менен эле чектелип калып, Ошол Ат баш району. Ат баш районунга эле да, мисалы. Анан чет жактардан ким берип калса ошол. А болбосо Сиз эң биринчи ушул сумканы кимге жасап берип, анан мүмкүн жасасам болот экен деген ой келди элеси. негизи камчы жасап жүрдүм ба, биринчи камчыдан баштадым да. Биринчи камчы жасадым, жагыш керек, акча табыш керек болуп калды. Өзүм акылуу болсо больница бар, анан больницанын дарысы дагы, анан 2 кыз 1 улум бар. Эми ал кишилер деле биз сыяктуу чоңоёт. Ошол кишилер ыйлап калбасын, ошолор жер карап калбасын. Атам балким басып жүргөн болсо башка болот эле деген мындай сезим кетип калбасын депчи. Ушул акыбалга түшүп калыптыр эми жер карап калбасын деген эле кеп менен камчы жасап жүрдүм, камчыдан жаак өттүм, текен мүйүздөрдөн жаак жасап. Андан кийин анан карындашыма сумка жасап берейинчи деп карындашыма сумка жасап берип жүрчү. Андан кийин апакеме жасап бердим. Анан жасаса болот экен. Жасаса болот экен деп андан ары улантып кеттиңиз. Анан мынакей шакирттериңиз дагы бар экен, анан башка дагы баламды үйрөтөт элем, сизге окуучу катары, шакирт катары берсем болот эле деген ата-энелерге Азыр ушул тапта үйдө бирөө бар. Ушул Бишкек шаарынан, Жал районунан келип атат. Ушу Бишкекке келген, ушул келгене бир 10 күн боло элек келип атат. Анан эртең жок бүрсү күнүнөн баштап дагы бир кыз келет да. Анан ал кыз канча убакыт өзүнүн убактысына жараша да. үйрөнүшүнө жараша. Анан сиз үйрөткөнүңүз үчүн акча аласызбы, канча сом? Үйрөткөн үчүн жашыруун эле болсун, бирок үйрөткөн үчүн мен кеткен материалдын акчасын алганга аракет кылып, дегенде кескилене, тантет, минтет анан чтоб баягы өзүм зыянга учурап калбайын, капчыкка зыян келип калбасын эми деген эле кеп да. Анан баягы кура аякка бата жүрбөйт дегендей. Анча мынча айрым болуп турат. Балдарымды алып барам деген ата-энелер да сизге интернет аркылуу, Facebook аркылуу, Одноклассники аркылуу байланышта болот экен, Ошондой байланышса болот да. Бул жерге Бишкек шаарына келгениңизге канча болду? Келгениме 2 жума болду. 2 жума. Бу жактан буюрса бир чоңураак место алып, атайын өзүңүздүн станокторуңузду орноштуруп бир цех ачып атасыз, Кудай буюрса. Кудай буюрса, азырынча станоктор деле жок, бүт эле кол менен иштелет, бүт эле ручной. Монун баардыгы баары эле станок жок. Ою басканы деле, ар нерсеси деле бүт эле колго. Станокка жетише элек. Ошон үчүн даамдуу көрүнөт экен да. Ооба. Өтө даамдуу. Өтө даамдуу. Аш боло турган нерсе дегендейчи. Анан кичинекей конокторубузга дагы суроо бергим келип атат. Алдыңкы күндөрү кандай нерсе, эмне баштыкпы же болбосо өзгөчө эмне нерсени, кандай нерсени жасагыңыздар келип жатат? Баарынан да биринчи жайкы эс алуу кандай өтүп жатат, ошол жөнүндө сурайлычы. Каалашынча Жакшы эле өттү. Түшкө чейин уктамай, бүгүн эле эрте тургуз салды. Алинин уйкусу ачылбай калыптыр. Дагы жааны жасап үйрөнөйүн деп аткам. Кийинчерээк дагы үйрөнөм буюрса.
баягы кыргызда айтылган жакшы сөз бар го, устаттан шакирт ашыптыр деп. Эми Рахат байкеден аш, Кудай буйрса. Анан жакынга мынакей бир аз эле күн калды, мектепке дагы убакыт келип калады, мектепке бара турганчы. Ашып кетсе. Өзүңүздөрдүн оюңуздарда жокпу мектепке барганга өзүңүздөргө өзүңүздөр баштык жасаганга? ооба эми Өзгөчө. Өзгөчө. карандаш салган ручка салган прямо жасап көрсөм деген. Аракет кылып атасыз, Аракет кылып атасыз. Жакшы. Анан Рахат байке сизге баягы эфир убакыт учкан куш дейт. Сизге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылуу, балким кандайдыр бир адамдарга сиз дагы азыр баягы стимул берип жаткандырсыз. Өзүңүздүн жеке оюңуз тууралуу Мен жалпы Кыргыз мамлекетинде жалпы туугандарыма биринчиден ден каалайм. Биринчи. Ар бир эле ата эненин айланып турган балдары, кыздары ошо жаркырап эле бири-бирине мындай керек нерсе да. Ата балага баары бири-бирине керек нерсе экен. Ошол себептен баарына тең эле ден соолук каалайм. Анткени ден соолуктун кадыр баркын жакшы билем. Баарына тең аманчылык бар болгула. Ошол. Аллах таалам жашоого мүмкүнчүлүк берсин, тынычтык берсин. Жакшы экен, эң мыкты мынакей Рахатбек байкеге жана шакирттерине ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип биздин төрүбүздөн орун алып, конок болуп кеткениңиздерге, анан ушул жасаган өнөрүңүз дагы Кыргызстан ичине эле эмес, Россияга эле эмес, Орусияга эле эмес, чет жактарга дүйнө жүзүнө таанылсын деп айтмакчымын. Жана сизге ийгилик, ден соолук каалайм, ал эми сиздин шакирттериңиздерге сонун мыкты балдар болгула. Жакшы окугула мектепте. Анан Рахат байке биз дагы жалпы ушул Пирамида телеканалынын атынан сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздин алтындай болгон колдоруңуз бар болсун. Сиз Кыргыз элине керексиз. Кудай буйрса, мындан дагы көптөгөн жакшы жаңылыктар менен эмки берүүбүздө мен жакшы завод ачтым деген мындай жакшы жаңылыктар. Жакшы жаңылык болсун. Ден соолугуңуз бекем болсун, оорубаңыз, жеңем менен бактылуу болуңуз. Чоң рахмат биздин телеберүүбүзгө келип бергениңиз үчүн.